Байыркы кыргыз улуу жибек жолун бойлой өзүнүн зер буюмдарын кербендер аркылуу сатып келген. Мына ошол абалкы салттуулап, эскини жаңылап, зергерчилик өнөрүнө жан киргизген ишкер Чыңгыз Макешов бүгүнкү ийгилик сыры берүүсүнүн мейманы. Анда эмесе кыргыздын ою чийүүсү салынган, зер буюмдарын алыска таанытып, брендке айландырган. Ошондой эле учурда мамлекеттик ишти аркалаган ишкер, ийгилик ээси Чыңгыз Макешовдун сырын бирге талдайлы. Эски менен жаңына, чыгыш менен батышты айкалыштырууну алгачкылардан болуп каарманыбыз ойлоп тапкан. Бул жака баш баккан адамды көз жоосун алган күмүш менен алтын жасалгалар кыргыздын көчмөн турмушуна жетелейт. Улуттук колоритти камтыган зер буюмдарды жасоону Чыңгыз Макешов мындан 12 жыл мурун баштаган. Алайхан ышасы Курманжан Датканын образы аркылуу жасалган сөйкө, шакек, билерик, айымдарга көрк берип, тез арада брендке айланды. Бир гана Кыргызстанда эмес, учурда дүйнөнүн ар тарабында кыргыздын оймо чиймеси, улуттук баалуулуктары тарап, жайылып келет. Сиз Кыргызстанда зергер боюнча бир улуттук брендти жарата алдыңыз да. Анан ушул зергерчилик боюнча деги эле ишкерчиликти баштоо идеясы каяктан келди? Анан аты кайдан келип чыккан? Зергерчилик боюнча мен ушул Кыргызстанда университетти бүтүргөндөн кийин магистратураны ошол Турциядан окудум. Ошакта Турцияда окуп жүргөндө кайта Кыргызстанга кайтыш үчүн, жол киремди табыш үчүн ошенге дүкөнгө орношком, сатуучу болуп, жайкы каникул убагында университетте. И ошенден болсо Түрк Мустафа деген түрк менен дос болуп, дагы эле азыр катташып жүрөбүз. Ал мен дос да болуп калдык. Азыр уже соода иш кылган жокпуз, бирок дос бойдон калдык. Анан ошол Мустафанын дүкөнү бар болчу, анан келинчеги швейцарецке болчу. Анан кийин ошактан зер буюмдарга алып сатуу дүкөндө ошол сатуучу болуп иштеп калдым. Анан ал мени чакырды. Сен мага жактың, сен кел, мен сени директор кылып калтырайын. Кышы мен ошол дүкөндөрдө сеть дүкөндөр бар болчу жакта. Бирок мен Кыргызстанга келгенден кийин кайта Турцияга баргым келген жок. Анан мен айттым, жок, мен биякта калам. Эгерде ошол мамилебиз түз болсо, кошо бизнес кылалы деп, анан ошактан соодадан баштаганбыз. Туркиядан ошол зер буюмдарды алып келип, бияктан сатып, бир жылдан кийин мен ойлодум, эмне үчүн бизде алтыныбыз бар болсо, күмүшүбүз бар болсо, эмне үчүн биз муну өзүбүз жасай албайбыз деп. И ошондуктан биз өз зер буюмдарыбызды жасап баштадык. Анан кийин ошол жасап баштаганда бир нерсени карадым. Ошол Кыргызстандын зер буюмдардын тарыхы 1000 жылдык бир тарыхы бар экен да. Анан биз болсо ошол өзүбүздүн маданиятыбызда өзүбүздүн зер буюмубуздарды жасап чыктык. Анан ошол биз кайсы компания ошол зер компаниянын атын эметкенде ошондо Келдике чоң атам атынан кое турган болдук. Ошол Келдике чоң атам көзү тирүү болчу, келип батасын берип, мен айтып кетейин, буга чейин биз 2,5 жыл ошол өндүрүштө абдан кыйналып, бутубузга тура албай, банкрот болуп, бир банкроттон экинчи банкрот болуп жүргөндө, ошол атам, чоң атам батасын бергенден кийин биздин ишибиз алдыга жылып баштады. Биз ошондо бутубузга турдук да. Анткени ошондо айтам, бир ишти баштаарындан бата менен башталса, бул ийгиликтүү болот. Сиздердин Келдикке чыккандан кийин, андан кийин да бир зергердин буюмдарды чыгарган компаниялар, ишканалар чыгып баштады да. Эми ошол сиз жол көрсөткөн болсоңуз керек ошолорго. Демек сиз баштадыңыз да себеби. Биз биринчилерден бул Кыргыздын оймо чиймелери Келдикке компания бизге жеке таандык эмес, бул Кыргыз элине таандык. Анткени ошол оймо чиймелерди биз бир күндө чыккан жокту. Бул миңдеп жылдан атадан баласына келген оймо чиймелерибиз да. Анан бирок болсо биз эмнеде биринчи болдук? Биз биринчи ошол бренд деген, брендирование дегенде ошактан биз Кыргызстанда биринчи болдук. Анткени дүйнөлүк экономикада алдыга чыккандар ушул брендовый компаниялар болот да. Мисалы Adidas,
Puma, Mercedes, мисалы, булар болсо бүт бары бир логотип, бренд менен. Мен ошол окуп, биринчи сезип, муну көрүп, анан биринчи сунуштадык. Казыр кубанычта ошол зергер тармакта дагы, Келдикенин жанында дагы жаңы жакшы брендтер пайда болуп, алар да дүйнөгө чыгып атканына мен кубанычтамын. Анткени дүйнө чоң, баарыбызга жетет. Мисалы, казыркы маалда биз биринчи приоритет койгонубуз бул болсо бул интернет аркылуу сатуу. Биздин казыр клиенттерибиз, фирменный дүкөндөрүбүз ошол Германияда, Данияда, Кытайда, Бордош Казакстанда эң биринчилерден ачканбыз. Биз болсо казыр ошол жакта дүкөндөрүбүз ачылды. Казыркы маалда соода интернет үстүндө өтүп атпайбы? Казыр интернет сатуулар менен дүкөндөрдүн сатуулары 50-50% болуп калды. Бирок ойлойм бир 5 жылдын ичинде 90% сатыштар ошо интернет аркылуу болот. Анткени казыр дүйнө ушунчалык чакан болуп калды. Силер Америкада болосуңарбы, Австралияда болосуңарбы, Африкада болосуңарбы, интернеттин үстүнөн каалаган дүкөнгө кирип, каалаган буюмду сатып ала аласыңар да. Бизнесте жүрөсүз, анан ушу эмнени өздөштүрө алдыңыз? Бизнестен эмне таптым деп ойлойсуз? Кандай сырларын билдиңиз бизнестин? Бизнес менен мен айырмабайм. Бизнес өзүнчө, жашоо өзүнчө деп. Анткени бул болсо бир деп ойлойм. Анткени жашоодо көп нерсени күнүгө үйрөнөсүң. Казыртан дагы жаңы нерселерди үйрөнүп, өз эң биринчи үйрөнгөнүм бул болсо мен эч качан акчаны биринчи орунда койчу эмесмин. Анткени бизде баягы кыргыздарды билесиңер го, мен мисалы чоң атамда колумда өскөндө байларды сасыкпай деп койчу да. Анан ошондуктан мен байлыкка биринчи орун койчу эмес. Хотя мен бизнестемин, бирок эч качан ошол акча табайын деп, ошол акчанын үстүндө чуркан эмесмин. Мага ошол өзүнүн процесс, ошол иш, ой. Бул бизнес дагы өзүнчө бир бул творчество да. Мисалы бирдемени кыялданасың, анан ошону ишке ашырганда үмүттөнөсүң. Анан эгерде ошонун үстүндө жакшы көбүрөөк иштеп эметсең, жыйынтыгы албетте келет. Ошол акча, ошол бир какой-то бир оценка болот да сенин эмеңден. Бирок болсо мен көп ишкерлерди байкайм мындай эмесин, ошол бизнести акча үчүн кылсаң сен өнүкпөйсүң. Өтө акчаны көп жакшы көргөн киши өнүгүшү кыйын да. Анткени осал акча табат да, өнүгүш үчүн акчаны коротуш керек. Бирдемени куруш керек. Анан мен байкайм, кээ бирлер болсо ошол акчаны чогултат, анан ошону өнүккөнгө акчаны коротпой чогулта берет, убакыт өтүп кеткенден кийин артта калып калат, өнүкпөйт. Алдыдагы пландары кандай? Алдыдагы пландар, биз казыр дүйнө жүзү боюнча баягы биз Кыргызстан, Казакстан ошол региондордо, өзү региондо локальный бренд болуп калдык. Эмки 3-4 жылдын ичинде дүйнөлүк бренд бололу деген максат коюп атабыз. Дүкөндөрүбүз Милан, Париж, Нью-Йорк, Сан-Франциско, дүйнө жүзү боюнча Токио, ошол шаарларда дүкөндөрүбүз ачуу. Андан тышкары болсо мен жана айтпадымбы, азыр интернет аркылуу интернет магазиндер бар. Amazon, eBay, Alibaba бул дүйнөлүк баягы торговый сеттерден интернет продажалар ошол жактарга чыгуу. Биздин компаниянын ошол өсүшүн ошол тармакта көрөбүз. Алдыңкылардан болуп башкаларга, биз эми ушундай болуп калдык, эми башкаларга да жол көргөзүп, алар алдыга чыгып, ошондой мировой бренд болуу деген максат коюп атабыз. Чыңгыз Макешов, 40 жашта. Ишкерлерди колдоо фондунун төрагасы. Эл аралык университеттин эл аралык байланыштар бөлүмүн аяктаган. Анкара университетинин эл аралык байланыштар бөлүмүнүн магистри. Бу Кыргызстандагы өкүлчүлүгүндө менеджер. Ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору.
Зергерлер ассоциациясынын башкы директору. Үй бүлөлүү 3 баланын атасы. Англис, түрк, орус, француз тилдеринде эркин сүйлөйт. Футбол, бокс, велоспорт менен машыгат. Учурда каарманыбыз мамлекеттик кызматкер. Ишкерлерди колдоп, бизнести өздөштүрүү, жолго коюу боюнча иш алып барат. Чыңгыз үчүн бул өтө деле оор болгон жок. Өзү теңдүү жаштар менен бирге 1 жыл ичинде мекеменин ишин алдыга жылдыра алды. Чыңгыз, сизди билебиз, канча жылдан бери ишкерчилик менен алектенип келдиңиз, коомдук иштер менен аябай активдүү жүрөсүз да коомдо. Анан кандайча болуп ушундай мамлекеттик кызматка сизди эмне тартып алып келди? Мамлекеттик кызматка азыркы доордо иштейм деген, бул болсо элиме кызмат кылам деп келдик. Бул болсо азыркы жаштар, мен өзүм досторум, коллегаларым ошол чоң ири ишканаларда иштеп, мамлекеттик ишке кызыкпайт да. Анткени мамлекеттик иште болсо рисктер көп, анан стабилдүүлүү эмес. Бүгүн иштеп, ошондуктан болсо алар көп макулдугун беришпейт, ушу мамлекеттик ишке кызыгышпайт да. Мисалы азыркы айлык, сиз билесиз да, ишкерчиликте айлыкта маанайда көп акча табасың. Мен келинчегим айткандай, эгерде мен өзүм ишкер болгондо, мен албетте көбүрөөк акча тапмакмын мамлекеттик ишке. Бирок болсо мен өзүмдү элиме кызмат кылам деп, өзүмдү сынайм деп, ушул элиме кызмат кылам деп ушул мамлекеттик ишке сунуштаганда мен ушу макулдугумду бергем, ошол жакта иштейбиз деп. Быйыл 1 жыл болду. Бүгүн болсо ошол 1 жылдык ишибиздин аягын чыгарып атабыз, жыйынтыгын. 2014 жылы ушул мамлекеттик ишкана Фонд развития предпринимателей 32 миллион убыток менен бүтүргөн да. Мына 1 жылдын ичинде иштеп, азыр болсо ушул жүзүбүз ачык. Азыр 2015 жылды биз болсо 1 жыл иштеп 4 миллион 200 миң сомго прибыль менен чыгарып атабыз. Бул болсо бизди абдан кубандырат. Бирок дагы көп иш бар деп эсептейм. Анткени ушул фонддун эң негизги идеясы бул болсо ишкерлерди колдоо болчу да. Бирок азыркы маалда бул болсо жөнөкөй эле микрокредитный компания болуп калды. Эң негизги ошол ишкерлерди колдоо боюнча иштер аз жүргүзүлүп атат. Азыр болсо быйыл пландаштырып атабыз ошол ишкерлерди үйрөтүү, кантип ошол насыяны алып, ошол насыяны туура колдонуп, кайсы тармакта кандай бизнестерди жазап бутуна туруп кете турган ушундай повышение финансовой грамотности программаны кабыл алып, ошону ишке ашыралы деген ойлорубуз. Сиз мурда ишкер болуп жүрүп, убактыңызды кенен пайдаланып жүрүп көргөнсүз да. Эми азыр мамлекеттик ишке келгенде убакыт жагы кандай болуп атат? Өзгөчөлүк байкадыңызбы? Албетте мамлекеттик ишканага келгенде баардык убактысы менен, анткени биякта режим бар. Мен ойлойм, эң негизги ошол мамлекеттик ишкана менен жеке ишкерчиликте бул болсо жоопкерчилик. Мамлекеттик ишканада иштеп баштаганда жоопкерчилик албетте көп да. Анткени мурда өзүң ишканаңда иштеп жүргөндө сен өзүң үчүн жоопкерчиликтүүсүң, а мамлекеттик ишкана иштегенде бул болсо ошол бүт коллектив менен анын эң элинде ошол эл алдында жүзүм жарык болсун деп, ошондуктан кечикпей режим менен иштейсиң да. Сиз ошо бизнес менен алектенип жүргөн киши катары мамлекет тарабынан ошо ишкерлерди колдоого жетишерлик көңүл бөлүнгөнбү? Деген эмне керек мамлекет тарабынан? Кандай колдоо керек ишкерлерге? Ишкерлерге колдош үчүн мен ойлойм, эң негизги 2 нерсе керек да. Ишкер болом дегендер айтат, кап мага акча берилсе, мен ишкер болот элем дейт да. Бирок болсо, ал кишиге акча берсең, ал болсо банкрот болот да. 10 кишиден 8-и банкрот болот. Ошондуктан ошолордун санын азайтыш үчүн аларга акча берердин алдында аны үйрөтүш керек. Мисалы, бирөөнө машинени берердин алдында аны машина айдаганды үйрөтөсүңөр да. Ол биякта деле ошондой. Акча берердин алдында ошол акчаны туура колдонуп, туура иштеткенге үйрөтүш керек. Азыркы биздин финансовый секторда микрокредитный компаниядан
Ең көп микрокредитный компаниялар. Банктар көп, бүт жерде реклама, насыя. Кишилерге акча берет, бирок ошол акчаны туура өнөмдөп иштеткенге үйрөткөн киши жок. Муну болсо айтат финансовый грамотность деп коет да. Ошондуктан ишкерчиликти колдош үчүн биринчиден бул болсо ошол ишкерлерди үйрөтө турган өзгөчө ошол айыл жергесинде, региондордо, шаарда баягы бизнес бири-биринен көрүп үйрөнүп көрөт, айыл жергесинде жаштарыбызга ошол информацияны жеткизип, ошону көргөзүп, үйрөтө турган фонддор жок да. Анан экинчи, бул болсо ошол үйрөтүлүп бизнес пландарын түзүп, иштегенди үйрөткөндөн кийин аларга эң башында ошол акча керек. И башында эмете турганда пайызсыз насыялар болсо, мен ойлойм бул абдан чоң эме болмок да, стимул болмок. Каарманыбыз спортту сүйүүчүлөрдөн. Кесиптештери менен бирге футбол ойноп, спорт залга барып, дене боюн чыңдайт. Жумушка барып, жакын арадагы ишин бүтүрүүдө велосипедти колдонот. Мен кичинекейиштен бери футбол ойнойбуз. Көптөн бери кийин ошол бокс менен да бир 9 жылга жакын машыктандым. Бирок болсо ошол футбол абдан жакшы. Биринчиден болсо бул тимбилдинг деп коет. Бул болсо баягы командный духту иштеп чыгарат. Ошондуктан биз болсо ошол фонд развития предпринимательден өзүбүз иштеген коллегалар менен ошол футболду уюштуруп футбол ойнойбуз. Анткени болсо келерден кечке столдун үстүндө, кагаздын үстүндө иштегенде, анан ушундай жумасында бир жолу чогулуп ошол жумушубуздун жанында ушул поледе келип футбол ойноп кетебиз. Велосипедти бул автотранспорт деп эсептейм. Анткени болсо мен жумуштан мына жаз келди, жаз жай күзгө чейин ушул велосипедтем. Анткени эсептеп көрсөм, мен шаардын ичинде машина менен жүргөндө бир айда 3,5 миң сом бензин куят экенмин да. Анан кийин велосипедтин баасы 5,5 миң сом экен. Бул велосипедти сатып алгандан кийин мен болсо ошол расходумду, велосипедке кеткен расходумду мен 1,5 айда актадым. Анткени бензинге акча коротпой калдым. Андан кийин бул велосипед азыр айына мага 2,5-3 миң сом таза киреш алып келет. Анткени бензинге акча коротпойм. Аттым о сол жагына минет да, түшүндүңбү? Бияна кел. Бутуңду бияка ил. Биринчи оң бутуңду. Ана мына мону тарт мындай. Карма. Оппа. Минем. Хоп. Бисмилlah. Мен аттын үстүнө ушул бутум баса элегинде минсем керек. Анткени келдикке чоң атам чабан болчу. Ошол менин бала чагым бул Суусамыр, Кенесанархай ошол жактардан өткөн. Ошондуктан кичинекейимден бери кыргыз баласы ат менен дайыма бирге жүрөт да. Азыр шаарда жашаганда дагы ушул кес-кесте балдарымды, анан келген конокторумду ушака ат бастыртып, сейилдетип, ошондо маанайым дагы ачылат. Мен балалык кезим Ысык Ата районунда Өтөгөн, мурда бириккенден азыр Өтөгөн айылында өттү. Бирок болсо ал бул кийинчи, бирок менин кичинекей чагым бул болсо Суусамырда, жайлоодо, жайлата. Кышында болсо Кенесанархайда, Казакстанда. Ошакта анткени мурда малчылар кышында малды ошол жайыттар, кыргыздын чабандарын жайыттар ошакта болчу да, кышкы жайыттары. Акырын. Мынакей бастырасыңар, чу дейсиң бастырганда. Шаарда болсо, албетте, атка үйрөтүш, шаарда турмуш, айылда турмушка өзгөртөт. Бирок болсо ошода да шаарда жашаганга карабай, кыргыз болгондон кийин аттын үстүндө өсүшүбүз керек. Ошондуктан мен балдарымды да ошол аттын үстүнө мингизип, атты көргөзүп үйрөтөйүн деген ниетим бар. Биз ошондуктан биз келип турабыз да. Ошол мектепте окуп жүргөндө эле өзү ошо балдардын ичинде лидерлик бир жагы бар эле да.
ошол дайым балдарды алдыга алып, класстын ичинде активист болуп, дайым ушундай бир активдүү коомдук иштерге активдүү аралашып, активдүү катышып жүрчү. Мына бүгүнкү күндө кыргыз элинин зергердик буюмдарын, кыргыз элинин колоритети сиңирилген буюмдарды мына бүгүнкү күндө бардык ал эле эмес башка өлкөлөрдө дагы тарап атканына, мен ушундай уулумдун кыргыз эли үчүн кызмат кылып жатканына апа катары абдан кубанам. Менин кызым, улуу кызым Алия. Алия деп мен эжекем койгон. Айзат менден улуу эжекем ушул Алия деп койгон. Ушул ат жагып. Алиядан кийинки балабыз аты Тагай. Тагай деп атам койгон. Анткени биз болсо ошол Тагай бийтин Кара Чоро баласынан тараган уруудан болобуз. Ошондуктан атам Тагай деп койгон атын. Эң кенже балабыз Алтынбек. Алтынбек деп биздин апам койгон. Алтынбек деп. Тайнеси койгон да. Алтынбек деп баланы койгон. Бул биздин эң кенжебиз садикте. Тагай болсо мектепте 2-класста, Алия болсо мектепте 7-класста окуйт. Чыңгыз үйдө кандай ата? Ушундай ийгиликтүү ишкер, мамлекеттик кызматкер, үйүндө кандай ата, кандай кожоюн? Чыңгыз абдан жакшы ата. Ушундай оор жумушуна карабай, келгенде дайыма балдарына көңүл бурат. Өзгөчө айтып кетейин, көп ойнойт балдар менен. Мисалы үчүн мен ойнобойм такыр. Анткени мен башка иштер менен алек болом. Анан спорт жагынан аябай спорт машыктырууга аракет кылат. Билим берүүгө аракет кылат. Көп китеп, ар кандай китептерди сатып келет балдарына. Чыңгыз бактылуу деп эсептейм. Анткени болсо ата энем көзүтүрүү, бир туугандарын, балдарын, анан кийин өзгөчө ушул ата энеме рахмат айтмакмын, ушу мени ушундай кылып тарбиялаганга. Анан экинчиден жубайыма мактап кетейин. Жубайым абдан мени ушундай майда ирет иштерден бүт бошоткон. Мен болсо майда жумуштарга мени башымды боштондук бергендиктен мен болсо ошол ишке үстүндө концентрация кылып, ошоктон анткени ар бир ийгиликтин үстүндө бир айым турат да. Эгерде болсо эркектер бүт ошол үй тиричилик иштерин кылса, чоң иштерге убактысы да калбай калмак деп ойлойм. Эми сиз өзүңүздү ийгиликти багындырган, ийгиликтүү адам катары эсептейсизби? Деги ийгиликтин формуласы эмне деп ойлойсуз? Мен ойлойм, ар бир адам ийгиликтүү да. Анткени болсо ар бир адам бул дүйнөгө келгенден кийин бул болсо ошончо ушул дүйнөгө келген бул өзүнчө эле бир ийгилик деп эсептейм. И ар бир кишиде, ар бир балада ошол формула успехасы бар. Ар бирөө ар кайсы нерседе ийгиликтүү. Мисалы, азыр ишкерчилик тармагында сиз мени ийгиликтүү деп атасыз. Азыр ырдатсаңар, менден ийгиликтүү дагы башка кишилер чыгат. Если футбол жактан алсак, бул тармактан башка ийгилик. Ар бир кишинин өзүнүн ийгиликтери бар да. Анан мен ойлойм, өз ишин сүйүп жасаш керек да. Ошондо сүйүп жашаганда ийгилик келет. Чыңгыз, бүгүнкү убактыңызды бөлүп, биз менен ийгилик сырыңызды бөлүшүп, үй бүлөңүз менен аябай сонун кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Анан үй бүлөлүк ынтымак сизге. Силерге дагы биздин үй бүлөбүздүн атынан чоң рахмат. Передачаңызга ишиңизде ийгилик болсун, баарыбызга Кыргызстан элине тынччылык болсун, өркүндөп өсөлү, мамлекетибиз бар болсун, бай болсун, баарыбыз тынччылыкта, аманчылыкта бололу. Рахмат сизге.